Санкт-Петербургда жүргүнчүлөрү бар автобус сууга кулады. Санкт-Петербургдагы Мойка дарыясына жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткан автобус кулап кетип, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча автобус 2 автомобилге урунуп, дарыянын жээгиндеги тосмодон өтүп, сууга кулаган. Полиция автобуста 20 чакты адам болгонун билдирди. Учурда жүргүнчүлөрдү куткаруу иштери улантылып жатат. ТАСС 1 адам каза таап, 5 ооруканага жаткырылганын билдирди. Полиция айдоочу кармалып, ага карата кылмыш иши козголгонун жарыялады. Булак бара келди. Кызыл Кыя шаарында интимдик кызмат көрсөтүүгө шектелип 2 аял кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 9 майда Кызыл Кыя шаарындагы мейманканалардын биринде Ош облустунун Каракулжа районунун 42 жаштагы тургуну аял киши жана Кызыл Кыя шаарынын 42 жаштагы тургуну иш үстүндө кармалган. Бул факт сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүү катары кармалгандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Мамдума Мишустинин премьер-министрликке талапкерлигин жактырды. Михаил Мишустинин премьер-министрликке талапкерлиги мамлекеттик дума тарабынан жактырылды. Аны депутаттардын 83% колдогон. Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин дароо эле Мишустиндин жетекчилиги астында министрлер кабинети отставкага кеткен. Бүгүн Россиянын президенти Мамдумага аны мурдагы кызматка кайтаруу үчүн талапкерлигин киргизген. Президент тарабынан дайындалгандан кийин министрлер кабинетинин башчысы 2 жуманын ичинде мамлекеттик думага өзүнүн орундазарларына жана министрлерине талапкерлерди сунушташы керек. Федерация кеңеши менен макулдашуу боюнча Владимир Путин тарабынан тандалып алынган коопсуздук кызматкерлерине, тышкы иштер жана юстиция министрликтеринин жетекчилерине тиешелүү эмес. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Желек комуз эмес да. Жапаров желек боюнча элден сурамжылоо жүргүзүлбөгөнүнүн себебин айтты. Бүгүн 10 майда президент Садыр Жапаровдун кабар маалымат агенттигине кезектеги маеги жарыяланды. Анда өлкө башчы желекти өзгөртүп атканда да элден сурамжылоо кылып койсо болмок деген пикирлерге жооп берди. Мамлекет башчысы желек тез эле алмашып келе турган символ экендигин айтып, мезгил талабына ылайык дагы өзгөрө берерин кошумчалады. Желек эми комуз эмес да. Желек тез алмашып турган символ. Биздин кыргыз деген атыбыз 5000 жылдан бери жашап келет. Комузубуз дагы ошол мезгилден бери келатат. Желегибиз болсо далай жолу өзгөргөн, дагы да мезгил талабына жараша өзгөрө берет. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдү алсак, Америка өз желегин 26 жолу өзгөрткөн. Испания, Венесуэла 8 жолу. Францияда желек саясий режимге карап алмашып турганы маалым. Ар бир чечимиме тарых өз баасын берет. Азыркы мезгилдеги чечимдериме келечекте кыргыз эли, келечек муундарыбыз эң жакшы деген баа бербесе дагы жакшы деген баа берет деп терең ишенем деп жооп берген Жапаров. Эске салсак, мамлекеттик тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам расмий 2023 жылдын 26 декабрынан тарта күчүнө кирген. Президент Садыр Жапаров аталган мыйзамга 22 декабрда кол койгон. Булак Супер KG. Казакстанда суу ташкынын айынан 5000 үй электр жарыксыз калууда. Казакстандын энергетика министри Алмасадам Саткалиев 10 майда өкмөттүн жыйынында суу ташкындан кийин электр жарыгын калыбына келтирүү иштери тууралуу отчет берди. Анын сөзүнө караганда, учурда 5000дей үй дагы эле электр жарыксыз калууда. Түндүк Казакстан облусунда калыбына келтирүү иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, эвакуациялангандардын 54 миңден көбү үйүнө кайтты. Дагы 5000дей киши убактылуу баш калкалоо жайларында калууда. Жаратылыш кырсыгынан улам жалпы 100 миңдей киши коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Март айынын соңунан баштап каптаган суу миңдеген турак жайды алып кетти. Мал жандыктар өлдү.
Казак бийлиги суу ташкан кеминде 7 кишинин өмүрүн алып, 2 адамдын дайыны жок болуп жатканын кабарлаган. Суу ташкынга дуушар болгон аймактардын тургундары бул үчүн бийликти күнөөлөп, убагында чара көрбөй койгонун айтышууда. Алардын айрымдары сын бекилери үчүн камалып да чыкты. Булак Азаттык.